Kumtörдү алып бизге өткөрүп алыш бул өтө оор маселе. Өтө оор маселе. Эгерде эл аралык кандайдыр бир соктошуулар боло турган болсо, Кыргызстан былтыры мен айткан элем, изоляцияда калып калабыз, биз менен эч ким сүйлөшпөй коет деп. Мен өзүмдүн түшүнүгүмдө жооп берем. Комтөр Кыргызстанга өттү деп ушундай чечим кабыл алгандыгы Кыргызстандын кийинки электеги шоруна бүткөнбү, бактысына бүткөнбү, ар ким өзүнүн түшүнүгүнө жараша кабыл алсын. Менин жеке түшүнүгүмдө шордун баары алдыда. Бул шордун баары алдыда. Комтөр маселеси бир отоло чечилди дегенден биз аябай алыспыз. Мен ишенбейм мисалы. Шамурза Борукулов, Кыргызстан эл аралык сотторго аралашканы, биздин өлкөнүн изоляцияда калганы, биз менен бир да мамлекет мамиле кылбай коет. Комтөр Кыргызстанга өттү деп чечим кабыл алганы бул шоруубуз али алды жакта дегенди билдирет. Бул менин жеке түшүнүгүм. Сөзүмө жооп берем деп жамандык чакырып сагызгандай болуп шакылдаган экен. Кыргызстандан чыккан эркек Ванга Мадумаров. Мадумаровдун дайыма мен айткан элем, мен 10 жыл мурда эскерткем. Мына мени айтты дерсиңер деген сымал божомол сөздөрүн уга берип, көңүл деле бурбай калганбыз. Бирок жогорудагы тантырап койгон божомол сөзү абдан эле чектен чыгып кеткен. Өз элине жамандык каалаган, ичтен чыккан кара өзгөй душмандын эле сөзү болуптур. Комтөр Кыргызстанга өтпөй кала турган күндө да мындай жамандык чакырган сөздөрдөн этият болуп турса жакшы болмок. Бүтүн Кыргызстандын кызыл тумшук лидери. Комтөр өзүбүзгө өттү. Коңшу мамлекеттер менен мамилелер жүрөп, алардын президенттери, өкмөт башчылары биздин өлкөгө келип эле жатышат. Жакшы ийгиликтерге жетишип жатканыбызды көрбөгөн адамдардын көзү агып түшүп кала берсин. Жамандык чакырган сөздөрдү байкабай айтып койгондорду оозуңду шамал учурсун, оозуңа таш тешип урушуп коюшары эле илгери. Мадумаровга бул сөздөр таасир деле этпейт болушу керек. Себеби калың кыргыз элинен укпаган жаман сөздөрү. Кээде өзүнө карата айтылган каргыштары деле калбады окшойт. Өзүнө жакпаган суроо бергендерге жекире карап, оозунан уусу чачырап, чырт этип турган териси жука Адахандын тескерисинче бети кабат-кабат болуп калыңдап кеткен окшойт. Эми эмне болот? Адатынча сөмөйүн көкүрөгүнө уруп, мен сөзүмө жооп берем дегени кандай болот? Ванга булон деп ишеничтүү сүйлөп атып, Света Тойгонбаевадай шарлатанка болуп калды го. Комтөр Кыргызстанга өтпөй калып, кыргыз элинин шору кайнасын деген тилектери ишке ашпай, өзүнүн кара башынын шору көбөйүп, маң басып кеткенин түшүнөт болду экен. Ошон үчүн айтканда, ойноп сүйлөсөң да, ойлоп сүйлө деп.